Саламатсызбы, күндүн негизги окуялары менен тааныштырып, студияда Элиза Кененбаева, бүгүн Азаттыктан. Түнү бою 12 саатка созулган талкуулардан кийин Евробиримдиктин лидерлери миграция боюнча орток пикир табышты. Украиналык режиссер Олег Сенцовдун Орус абагында ачкачылык кармап жатканына 47 күн болду. Абакка кирип чыккан Орусиянын омбудсмени анын абалын канааттандырарлык дегени менен көптөр ишенбей жатышат. Арменияда коррупцияга шектелгендерди кармоо уланууда. Мамлекеттик күзөт кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Вачаган Казарян мыйзамсыз байлык топтогон деген кине менен камалды. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Евробиримдиктин лидерлери кескин пикир келишпестиктерге карабай мигранттар боюнча бирдиктүү саясат жөнүндө макулдашты. Айрым дипломаттар жыйынтыктоочу документте так көрсөтүлбөгөн, карама-каршылыктуу жерлер көп экенин айтканы менен саясатчылар келишимди оң баалашууда. Теманы Айнура Жекшегиз улантат. Брюссельде чогулган жетекчилер түнү бою маселени талкуулап, акыр аягында бүгүн таңда мунасага жетишти. Италиян премьер-министри Джузеппе Конте жыйынтыктоочу документке кол коюуга каршы болгондуктан сүйлөшүүлөр 12 саатка созулуп кетти. Макулдашууда шаркет мүчөлөрү мигранттарды кабыл алып, каттоодон өткөрүү, баш баанек берүү же артка кайтаруу үчүн атайын борборлорду ыктыярдуу түрдө түзөт деп айтылат. Эл аралык мыйзамдарга ылайык коргоого алынуу укугуна ээ мигранттар болсо мүчө мамлекеттер ортосунда бөлүштүрүлөт. Бирок бул процесс да ыктыярдуу болмокчу. Ошондой эле шаркет Европанын сыртында, Түндүк Африка жана Балканда борборлорду түзүүнү караштырууда. Ал үчүн тиешелүү өлкөлөр менен сүйлөшүүлөр жүрмөкчү. Азыркы миграциялык саясатты өзгөртүү талабын Италия койгон. Буга чейин иштеп келаткан эрежелер боюнча мигрант качкындар үчүн жоопкерчилик алар биримдик аймагына келгенден кийин каттоодон өткөн өлкөгө жүктөлөт. Натыйжада Түштүк Европа өлкөлөрү мигранттар агымынан жабыр кашканына нааразы болуп келатышат. Бул саммиттин жыйынтыгында бирдиктүү жана жоопкерчиликтүү Европа пайда болду. Италия мындан ары жалгыз калбайт. Жыйынтыктоочу документке кол коюлгандан кийин Француз президенти Эммануэль Макрон миграция көйгөйүн чечүүдө Евробиримдик европалык баалуулуктарды карманууга тийиш деп белгиледи. Бүгүн биз маанилүү кадам жасадык. Көптөрү келишимге жетише албайбыз. Ар бир өлкө бул маселени өз-өзүнчө чечет деп айтып келишти. Биз бирдиктүү Европа катары мунасага келдик. Бүгүн кызматташтык жеңди. Брюссельдеги жолугушуу мындан 3 жыл мурун башталган миграциялык кризис 28 өлкө кирген блокту чоң кыйынчылыкка кептегенин дагы бир жолу көргөздү. Ошол эле маалда Жакынкы Чыгыш жана Африкадагы куралдуу жаңжалдар менен экономикалык каачылыктан Европага жан сактай качкан адамдардын саны расмий маалымат боюнча азайды. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, жыл башынан бери Европага келген мигранттардын саны 42 миң кишиге жетти. 2 миңдей киши жер ортолук деңизге чөгүлгөн. Айнура Жекшегиз, Прага. Берүүбүздү улантабыз. Орусиянын Ямало-Ненецк округундагы түрмөдө 20 жылдык жаза мөөнөтүн өтүп жаткан украиналык режиссер Олег Сенцовдун ачкачылык кармаганына бүгүн 47 күн болду. Кечээ Украинанын омбудсмени Людмила Денисовага режиссер менен жолугууга уруксат берилген жок. Ошол эле кезде Орусиянын акыйкатчысы Татьяна Москалькова Сенцов менен жолугуп чыгып, анын абалын канааттандырарлык деп баалады. Бирок буга Киев ишенбей жатат. Толугураак Зайырбек Бактыбаев айтып берет. Орусиянын омбудсмени Татьяна Москалькова 47 күндөн бери ачкачылык кармап жаткан украиналык режиссер Олег Сенцов менен 28 июнда жолугуп чыкты. Ал Сенцов менен 1,5 саат сүйлөшкөнүн айтып, анын абалын салыштырмалуу канааттандырарлык деп баалады. Олег оорукананын палатасына окшогон камерада кармалып жатат. Узуну 16 метр, ачыла турган 2 терезеси бар экен. Айнектеринде темир тор жок, саламаттыгынан нааразылыгы жок. Өзүн жакшы сезип жатат. Кан басымы, дене табы жана психологиялык абалы канааттандырарлык. Москалькова Сенцов басып, дүйнөдө болуп жаткан окуяларды билип турат. Телевизор, жаңылык, футбол көрүп, жаңы фильмине сценарий жазып жатыптыр деп да кошумчалады. Ал Ямало-Ненецк округуна Украинанын омбудсмени Людмила Денисова менен бир учакта учуп барган, бирок кесиптешинин жолугушуу жана сүйлөшүү аракеттерине жооп кайтарган эмес. Ал бир канча авто унаа менен келип, түрмөнүн оозунда ага кире албай жаткан Денисовага көңүл бурган жок. Алган эмес, телефонун да көтөрбөй койду.
Эми президенттин макулдашуусун аткаруу үчүн Орусия Федерациясынын аймагына келген бир ыйгарым укуктуу өкүлдүн жанынан башка бир ыйгарым укуктуу өкүлдүн түз өтүп кеткени абдан уят көрүнүш. Бардык Украин саясий туткундары менен жолугуша алат деген Орусия президентинин мага берген кепилдиги бар болчу. Эми карагыла эмне болуп жатканын. Ал автогербени менен жаныман түз өтүп кетти. Бул деген уят. Ошентип Украинанын акыйкатчысы Людмила Денисовага түрмөнүн жетекчилиги Олег Сенцов менен кездешүүгө уруксаат берген жок. Мурдагы жетишилген макулдашууларга карабай Денисовага Сенцов менен жолугууга 15 июнда да мүмкүнчүлүк берилген эмес. Украиналык кинорежиссердин адвокаты Дмитрий Динзе буга чейин билдиргендей, ачкачылык акциясын баштаган 14 майдан бери Сенцов 15 килограммга арыктаган. Анын бөйрөгү жана жүрөгү ооруп жатат. Украинанын акыйкатчысы ушул маалыматтарды текшерүүгө ниеттенген. Украиналык кинорежиссер аннексияланган Крымда 2014 жылы май айында кармалган. Кийин Орусиянын соту аны жарым аралда теракт даярдаган деген айып менен 20 жылга соттогон. Сенцов күнөөсүн мойнуна алган эмес жана Орусия койгон айыпты толугу менен четке каккан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Эми Борбор Азия темаларынан Кытайда жашаган этностук казактардын туугандары алардын үй бүлөлөрү бийликтин куугунтугуна кабылып, саясий тарбиялоо багытындагы атайын лагерлерге жиберилип жатканына нааразылык билдирип чыгышты. Астанадагы Кытай элчилигинин алдына топтолгондор Бейжиңден Кытайдагы туугандарын үйлөрүнө жиберүүнү талап кылышты. Теманын уланысын кабарчыбыз Руслан Калматовдон угалы. Сүрөттөгү 24 жаштагы Сауле Кулжанбек кызы 7 ай мурун Кытайда кармалган. Кытайдын жана Казакстандын жарандыгын алып жүргөн Сауле түштүк Казакстандагы фирмаларда 2 ай мөөнөт иштеп, анан кайра Кытайга барганда кош жарандык үчүн айыпталган. Мен 2 балам менен Казакстанга 2012 жылы келгем. Балдарым Кытайдагы университетте билим алышты. Андан соң Кызыл Ордодо иштедим. Кызымды 2017 жылдын декабрь айында кармаган. Ошол учурдан бери анын акыбалы боюнча эч кандай маалымат жок. Кытайдагы саясий тарбиялоо лагеринде кармалгандардын арасында Бакыт Кызыр кызынын 70 жаштагы атасы да бар. Улгайган киши жүрөк оорусунан улам Казакстанга дарыланууга келип, каттоого отуруп, анан документ даярдоо үчүн кайра Кытайга барган учурда кармалган. Өкүнүчкө орай биз Аны эмне себептен кармаганын ачык айтпай жатышат. Бирок сүйлөшүүлөргө караганда атам балдарынын баарын Казакстанга жөнөтүп, өзү Кытайдын жарандыгын алгандыгы боюнча маселе жаралып жатыптыр. Жарандык активист Инкар Тиштибаеванын бир тууганы да 7 айдан бери Кытайда камакта жатат. Жакындары буга чейин тийиштүү тараптарга канча кайрылса да жагдай өзгөргөн жок дейт. Поехал туда наш Нурсултан Назарбаев. Президентибиз Нурсултан Назарбаев да Кытайга барып келди. Бирок эч нерсе өзгөргөн жок. Кытай консулдугуна барып, жетекчилигине такыр кире албай койдук. Ал жака таштаган кайрылууларыбызга эч ким жооп бербей да койду. Мыйзам боюнча Казакстандын жарандыгын алуу үчүн этностук казактар Кытай паспортун тапшырууга милдеттүү. Ошол себептен казак жарандыгын алгандан кийин Кытайга барып паспортун тапшырууга мажбур. Семьи разделились. Учурда этникалык казактардын үй бүлөсүндөгү бир туугандар бири-биринен ажырап калышты. Кытайда калган туугандар менен байланышуудан да чочулап турушат. Анткени эл аралык телефон чалууларда ал жакта катуу көзөмөлгө алынган. С жестким присмотром и давлением. Казак тышкы иштер министрлиги быйыл май айында тараткан билдирүүсүндө Кытайда 170 этностук казак кармалганын маалымдаган. Алар Казакстандын жарандыгын алууда Кытайдын жарандыктан чыгуу жөнүндө мыйзамын бузгандык үчүн айыпталууда. Бирок казакстандык активисттер кармалгандардын саны мындан да көп болушу мүмкүн деп болгошот. Кармалгандардын туугандары буга чейин маалымат жыйынын берип, Астанадагы Кытай консулдугунун алдында акцияларды өткөрүшкөн. Бирок жагдай азырынча өзгөрүүсүз кала берүүдө. Руслан Калматов, Азаттык, Прага. Бүгүн Азаттыктан кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтта дагы бар. Дария Азаттык /Торг эми башка жаңылыктар тууралуу кыскача айтып беребиз. Кошмо Штаттардын Мэриленд штатындагы Capital гезитинин 5 журналистин аты өлтүргөн шектүү мурда басылма менен соттошуп жүргөн жаран экени аныкталды. Окуя Анаполис шаарында бейшембиде кечке маал болгон. Куралчанадан басылманын редакциясына кирип барып, туш келди ок аткан. Андан 5 адам курман болуп, 3 киши жараат алды. Полиция окуя болгон жерден кармалган шектүү 38 жаштагы Джерард Уоррен Рамас аттуу жергиликтүү тургун экенин билдирди. Былтыр гезит мурдагы классташын куугунтуктаганы үчүн 3 айга шарттуу кесилген Рамас жөнүндө макала жарыялаган. Рамас социалдык тармактарда Capital'дын журналисттерин сөгүп, жек көрүүсүн жашырбай жазып келген.
Беларусь, Иран, Орусия жана Түркмөнстан адаматкерчилиги боюнча мыйзамдарды одоно бузган мамлекеттердин тобунда турат. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти жарыялаган жаңы баяндамада айтылат. 187 мамлекеттеги кырдаалды камтыган баяндама менен Вашингтондо мамлекеттик катчы Майк Помпео жана АКШ президентинин кызы жана кеңешчиси Иванка Трамп бейшембиде тааныштырды. Документте мамлекеттер 3 топко бөлүнгөн. 3-чү топко адаматкерчилигин көзөмөлдөбөй мыйзамдарды одоно бузган өлкөлөр кирген. Орусия, Иран, Беларусь, Түркмөнстандан башка бул топто Кытай, Сирия, Мьянма жана башка өлкөлөр бар. Экинчи топко адаматкерчилигине бөгөт койгон мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөгөнгө аракет кылган өлкөлөр кирген. Аларга Казакстан, Кыргызстан жана башка Борбор Азия мамлекеттери да кирет. Ал эми биринчи топко бардык тиешелүү мыйзамдарды сактаган 39 мамлекет кирген. Алардын көбү батыш өлкөлөрү. Постсоветтик мамлекеттерден жалгыз Грузия бар. Бул жол менен 400дөй сириялык качкын Ливандын Арсал шаарынан бейшембиде мекенине кайтышты. Алар жакында эле Сириянын өкмөттүк армиясы шиилердин Хезболла кыймылынын жардамы менен козголоңчулардан бошоткон Каламоун аймагына жеткирилди. Мекенине кайтарылган качкындардын тизмесин Ливан бийлиги алгач Сирия өкмөтүнө жиберип, көчүрүү операциясы эки өлкөнүн бийлигинин көзөмөлүндө өткөрүлдү. Арсал шаарында дагы 50 миңдей сириялык качкын бар. Улуттар уюмунун качкындар агенттиги бул процесске катышпагандыгын жана эл аралык миссия дагы эле Сириянын айрым аймактарына кире албай жатканын билдирди. Арменияда Атайын тергөө комитетинин чечими менен мамлекеттик күзөт кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Вачаган Казарян кармалды. Ал мыйзамсыз байлык топтогон декларациясында жалган маалыматтарды көрсөткөн деп шектелип жатат. Казарян 17 майда премьер-министр Николай Пашиняндын буйругу менен кызматтан алынган. Ал бейшембиде банк эсебиндеги $1 миллион нак акчага айлантып чыгып баратканда кармалган. Казарян өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, банктагы акчасын декларацияга киргизүүнү унутуп калганын айтты. Шектүү атка минер 2 айга камалды. Арменияда элдик демонстрациялардан кийин бийлик башына келген оппозициялык саясатчы Пашинян коррупцияга каршы чечкиндүү күрөш баштады. Кармалгандардын көбү мурдагы президент Серж Саркисяндын айланасындагылар. Берүүбүздү илимий жаңылык менен жыйынтыктасак, Кошмо Штаттарда илимпоздор мээдеги эң кооптуу шишик глиобластоманы башка оор илдеттин вирусу менен дарылоонун жолун табышты. Тактап айтканда, зыяндуу шишиктен жабыркаган бейтаптарга шал оорусунун вирусун атайын жуктурушат экен. Мындан кийин нерв системасын шал кылчу полиомиелит вирусу рак клеткаларын кошо тоңдуруп салаары да аныкталды. Стефани Хоппер 6 жыл мурда полиомиелит вирусу менен дарылоодон өткөн биринчи бейтап болгон. Бүгүн докторлор анын мээсиндеги шишик химиялык терапиясыз эле азайып баратканын белгилешет. Хопперге 2010 жылы мээ рагынын кооптуу түрү бар деген диагноз коюшкан. Мындай шишик менен адам 1 жылда гана өмүр сүрөт. Хоппер менен бирге 61 бейтап мындай жаңы ыкма менен дарыланышкан. Полиомиелит вирусу жукканда адамдын нерв системасын жабыркатып шал оорусун пайда кылат. АКШдагы иликтөөчүлөр тобу кишинин организминин иммундук системасын толук иштетүү үчүн полиомиелит вирусуна кадимки грипптин вирусун дагы кошуп, мээге катетер аркылуу киргизишкен. Вирус организмде бир гана нерв системасын эмес, зыяндуу шишиктин клеткаларын да тоңдуруп салган. Биз караган 5 бейтаптын мээсиндеги шишик дарылоодон кийин канча бир убакыт өткөн соң кайра пайда болгон. Биз аларды дарылоонун 2-чи курсунан да өткөрө алдык. Бир эле химиотерапияны кайра кайталай албайсың да. Анткени ооруга туруштук берип калат эмеспи? Бигнер учурда иликтөөсүн ургалдуу улантып жатат. Жакында Илимпоз мындай ыкма менен балдарды дарылоону көздөп турат. Ал эми Стефани Хоппер 6 жылдан бери колледжде аяктап медайым кесибине ээ болду. Кооптуу илдеттен толук сакайып кетем деген үмүтү чоң. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дареки Азаттык.org. Ошондой эле биздин видеолорду бардык социалдык тармактардан, YouTube, Facebook, Instagramдан да көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык уналгысы, Азаттык медиа же Азаттык KG деген аталышты издеңиз. Саламатта калыңыз.